Жумагүл Барктабасованын «Куткаруучу» аттуу аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Аруке терезеден сыртты көзүн албай карап турду. Кандай кооз, көк асман, бир тал булуту жок чексиз мейкиндик түпсүз болуп көрүнөт. Тээ алыста турган көп кабаттуу үйлөр, жанына барсаң менсинип кеңкейе чатырчасы асманды челип турган менен, бул жерден баксаң кыпындай эле ак ала так болуп, андан берки талаалар жашыл жамынып керемет. Кечкисин бул көрүнүш андан да кооз. Калаанын жарыктары жылдыздар жерге кулап түшүп калгансып жайнап, бир укмуш десең, жылтыр этишип, акак шурулардай азгырат да турат. Бирок кыштын ызгардуу суугу келгенде калаанын үстүндө калдай каптаган кара түтүн пайда болуп, бул сулуулукту кайдадыр жашырып салат. Ал тургай анын бар экенде унуткарып коет. Өзгөчө көңүл чөгүп турганда карасаң, ыйлагыңды келтирет го чиркен. Арукеге өз бөлмөсүнүн дубалдары эмнегедир жакпай турат. Болбосо ушул дубал кагазды апасы менен барып, дүкөндөрдү түрө кыдырып жүрүп алган. Быйыл чоңоюп кеттиби, айтор көз карашы, жүргөн турганы такыр өзгөрдү. Көрсө чоңдордун турмушу ушунчалык көңүлсүз болот экен да, деп койду 15ке эми чыккан кыз, колундагы телефонун көзгө кылып көрүнүп жатып. Телефондо аны чоктой кызыл чачтарын төбөсүнө жыйнаган, ак жүздүү, калың каштуу, сурмасы жок чоң көздөрү жайнаган кыз карап турду. Анын сырткы көрүнүшү, түйүлгөн чачынан баштап койуп көкүрөгүн көтөрүп турганы бутунун учу менен чуркаган бийчи кызды элестетет. Кыз ага бирде жылмайса, бирде кабагын түйүп, бирде оозун чурмуйта чоюп коет. Чын эле София менен сүйлөшөйүнчү, деди көчөт кыз бир кезде өзүнчө кубанып. Телефондогу чакыруулардын ичинен бат эле анын номерин таап алды. Мына кубакай жүзүнө кырдач мурду, бийик кабагына көк деңиздей көздөрү жарашып, чачтары сары алтындай жаркыраган жайдары кыз чыга калды. Кандай, София? Салам. Көңүлүң куунак го, эмне жаңылык? Баары жакшы. Бүгүн тайэже менен сейилдеп шаар аралап келдик. Ал апам дайыма мага сатып берчү балмуздак алып берди. Эмнегедир апама окшотуп жибердим. Балким мен аны жөн эле жаман көрүп жүргөндүрмүн. Сөзсүз, ал сага чоочун адам эмес да. Бирок мен кээде өзүмдү ага ашыкпаш жүк болуп жүргөндөй сезем. Балким мурдагыдай эле балдар үйүндө калсам кандай болот эле? Директордун баласынын абийирсиз аракети болбогондо ошол жерде эле жүрө берет элем. Ал окуя балдар үйүн астын үстү кылбадыбы? Мен бүлдүргүч окшойм. Башкалардай болуп эч кимге эч нерсе айтпай жүрө берсем, балким баары бактылуу жашай бермек. Софиянын жүзүн кайгы басып, жанагы жайнаган көздөрүнүн оту өчө дайынсыз жоголду. Сен баарын туура кылгансың. Андай акмактар аyoого татыксыз. Сени зордуктоого аракет кылган ошол айбан да, анын атасы да, уялбай туруп сени каргаган энеси да баары абийирсиз немелер. Сен болбосоң алардын анык жүзүн эч ким көрмөк эмес. Бул досу менен Аруке 1 жылдан бери байланышып келет. Алар онлайн оюндан таанышкан. Ыкчам кыймылдап, мыкты стратегиялык план менен иштеген оюн каарманы жагып калган София аны кепке тартып, таанышып, кийинчерээк экөө макулдашып алып, бир убакта бир командада ойной башташат. Анан телефон номерлерин алышып, сырдашып да келишет. София Россиянын Москва шаарында жашайт. Арукеден 1 жаш улуу. Адамдардын тагдыры ар кандай болот экен. Кай бир кишилерге кайгы, балээ жабышып калгандай, улам бир сыноону сала берет окшобойбу? Ошонун бири София. Анын өз атасы жүрөгү оорулуу болгондуктан эрте эле көз жумат. Энеси экинчи жолу жоктон тапкандай өгөй аталуу кылып, анысы 2 күндүн биринде үйүндө уруш чыгарып, арака тоюп алып, апасын көк ала койдой сабаган күндөрү көп болгон. Ал тургай кичинекей Софияны да чаап жибергендиктен коркунуч менен жашачу. Энеси жумушка кеткен күнү атасы арака тоюп келгенде, керебеттин алдына кире качкан кыз кээде ошол жерде уктап калган күндөрү да болгон. Жашынганга үлгүрбөй калганда өгөй ата курун чечип жон талаштыра чабат дагы үнүң чыкпасын деп коркутат. Өлтүрүп коем, ашка жүк. Чындыгында бул үйдө негизги ашка жүк ал өзү эле. Апасы аны менен эмнеге жашап жүргөнү кызга түшүнүксүз болчу.
бир жуманын 3-күнү мас. Кээде анча мынча гана тыйын алып келгени болбосо, көпчүлүк учурда апасынын аракети маңдай теринен тапкан каражат менен жан багышат. Бир жолу ата сөрөй көнгөн адатынча аны кур менен сабап жатканда апасы кирип келди. Мурда денесинде жарааттарын көрүп унчукпай жүрсө да, өз көзү менен көргөнгө жүрөгү чыдаган жок окшойт. Кыйкырып келип аны жаккадан алды. Аракка тойгон атасы алкынган аялды түртүп жиберди. Апасы чалкасынан жыгылып, ошол боюнча турган жок. София апалап ыйлаган менен эне көзүн ача албады. Ошентип бул дүйнөдөгү кара наары, таянаарынан, асылынан айрылып, бул жашоодо жалгыз калды. Ал өзү менен кошо балалыгын алып кетти. Турмуш аны башка көзгө койгулап мерез кылды. Дал ошол маалда коңшу келин келип калбаганда окуя кандай өнүгүп, кандай айыктайт эле. Милиция кызматкерлери келип, өгөй атанын колун артына байлап, автоунаага салып кетишкен боюнча аны көргөн жок. Кечке жетпей, чоочун 2 аял жана 1 эркек киши келип, аны машинага салып кетишти. Ошо менен ал балдар үйүнө түштү. Чоочун үйдө чоочун эрежелери менен жашады. Ар түрдүү сыноолорго тушукту. Кээде гана тайэжеси байланышып калар эле. София 10-класста окуп жүргөндө балдар үйүнүн директорунун баласы аны зордуктоо аракетин жасап, чоң чуу чыккандан кийин тайэжеси аны үйүнө алып кеткен. Арукенин Софиядан башка мектепте бирге окуган 2 курбусу бар. Бирок аларга Софиядай ачылып сүйлөй албайт. Балким алардын ой жүгүртүүсү башкадыр. Алар менен тамашалашат, ар түрдүү окуяларды эстешет, кээде күлүп жатып боор эзилгендей болот. Чындап эле алар менен өтө көңүлдүү, бирок эмнегедир ал курбулары менен өзүнүн турмушу, үй бүлөсү, жакшы көргөн ыры, киносу тууралуу ой бөлүшпөйт. Паркка барып, ар түрдүү аттракциондорго түшөт же көчөгө басышат. Мектептеги окуялар, мугалимдер, классташтары тууралуу талкуудан кол бошобойт. Ал эми София экөө 100 километр алыс болсо да, бири-бирин ушунчалык жакшы билгендиктен баарлашканда чыныгы убакыт жана мейкиндик жөнүндө унутуп коюшат. Болуптур, София, көрүшкөнчө, ата-энем келчү маал болду. Мен барайын. Кош. Аруке үйдүн 1-кабатына түшүп ашканага келди. Газды жандырып, чай койду. Анан муздаткычтан эртерээк алып чыгып койгон этти туурап, тамак жасоого киришти. Даам даярдоо кандай кызыктуу жумуш. Өзгөчө чөп-чар менен кооздоп салып койсоң, дейт Аруке. Адам сулуулук жаратып гана турса кандай болор эле. Ата канат, бирок алар көбүнчө талкалоого жөндөмдүү. Мына, жер жүзүндө эмне деген токойлор талкаланды. Дүйнө жүзү боюнча ушундай абал. Жер бетинде бак-дарактардын түрлөрүнүн жарымынан ашыгы жашаган тропикалык токойлор мурда планетанын 14% түзсө, азыр 6% гана ээлейт. Индиянын токойлуу аймактары акыркы жарым кылымда 22%дан 10%га чейин кыскарган. Россиянын борбордук райондорунун ийне жалбырактуу токойлору, Ыракы чыгыштагы жана Сибирдеги токой массивдери талкаланып, тазаланган жерлерде саздар пайда болууда. Баалуу карагай жана кедр токойлору кыйылып жатат. Мунун баары каражат табуу максатында жасалууда. Ушинтип отурсак, планетабыз жоголот, экосистема бузулат. Баардык эл япондордой болсо гана, Японияда токойлор кыйылбайт экен. Ал ушинтип ойлонду. Анан үйгө ата-эненин кириши менен жаңы тема башталды. Ошентип шайлооду аяктады окшойт. Деги жаныбыз калсынчы, деди эне бир чоң миссияны аткарып келгендей. Ооба, жыйынтыгын көрдүңбү? Мен айткам, элге баары бир акча керек. Чөнтөгү калың партиялар өтөт деп айтпадым беле? Ошондой эле болбодубу? Келечек дегенинки кимдин партиясы? Жакшылыковдук эмеспи? Ошонуку бекен. Өзүнчө чыгайын деген экен да. Акчасы көп болсо чыга берет да. Үгүтчүлөрдүн ар бирине эле $500 төлөп бериптир. Ким өзүнүн аймагынан жакшы көрсөткүч алып берсе, дагы 500дөн кошом дептир. Арам акчаларын чачып аткан экен да. Арам акчалардын жардамы тийип жатпайбы? Кеп ошондо. Арамбы, адалбы, эл аны алууга аргасыз. Жумуш жок, жашоо турмушу оорлоп жатат. Дүйнө жүзүндө кризис, кымбатчылык. Мен жумушка барчу жолдо кайыр сурагандар көбөйүп кетти. Булар кайдан келишти?
Жымурда башка жакта турушчубу. Айтор жаңы адамдар көбөйдү. Дайыма боло жүргөн тема. Кыз ушинтип ойлоду. Ата-энеси саясатка киргенде ушинтип ала качкан аттай болуп андан чыга албай калышат. Ал тургай кызынын жеке турмушу тууралуу сураганга үлгүрүшпөйт. Ата, апа, мен мышык багып алайын дедим эле. Интернеттен издеп таап койдум, деди өспүрүм кыз оңтойлуу учурду кармап. Кызым, кайдагын айтпачы. Аны деген карап багыш керек. Сен сабакта баарыбыз кеткенде ким карайт аныңды? Ошо менен Арукенин маселеси жабылды. Ата-эне кайрадан кымбатчылык, кризис тууралуу теманы улады. Кыз ичинен ойлоду. Ооба, кризис. Эгерде адамдар ак пейил жана иштемчил болуп, анан да өзүмчүл болбой, бири-бирине жакшылык гана каалаганда мындай болмок эмес. Алар улут, дин, расага жана бай кедей деген класска бөлүнбөй, бир Кудайдын балдары катары жашаганда, баары бири-бирине туугандай мамиле кылганда, дээрлик баардык көйгөйлөр чечилмек. Адамдын өзүмчүлдүгү, пайда табууну көздөө, менменсинүү, мына ушул жетти түбүбүзгө. Ар ким эптеп жеңил пайда табууну көздөшөт. 1 килограмм бал жасаш үчүн ары 2 миллион гүлгө конуп чыгат экен. Элестетип көр, эмне деген түйшүк. Ал байкуштар болбосо жер жемиштер чаңдашпай, мөмө байлабай да калмак. А биздин эл ары челек менен келгендерден акча сурап отурушат. Чындыгында биз баарыбыз аларга рахматыбызды айтышыбыз керек эле. Ошол менен бул күн да бүтүп баратат. Аруке бөлмөнүн жарыгын өчүрүп, баягы терезесине келди. Жылдыздар жыбырап, калаанын жарыгы менен аралашып кетиптир. Ошентсе да, шаардын жарыктары жылдыздарга окшошсо да, баары бир өзүнчө бөлүнүп, бир жерге уюлгуп тургандай. Алар адамдардын өмүрүнө окшош. Эмнегедир Софияга телефон чалгысы келди. Бирок ал жооп бербей кечигип жатат. Мынча күттүрчү эмес эле. Байланыш кошулду. Курбусу абдан ыйлаптыр. Көзүнөн көрүнүп турат. Сага эмне болду, София? Маанилүү деле эч нерсе болгон жок. Жашырбачы, суранам, досум. Эмне болду, айтчы. Кечирип койчу. Курбусу башка сөз айтканга жарабады. София курбусунун столунун үстүндө жаткан түрдүү дарыларды байкай койду. Бирок билмексен болуп мындай деди. София, мен сени мейманга чакырайын деп жатам. Сен менен жолугушуу менин кыялым. Себеби менин эң жакын адамымсың. Экөөбүз сөзсүз кезигишибиз керек. Мен ошол күндү абдан күтүп жүрөм. Сен бул жака келсең, Ысык көлгө алып барам. Окумуштуулар Ысык көл Тынч океан менен киндиктеш деп жатат. Элестетсең, бир керемет жер. Айланасы жер алдынан чыккан ысык суулар менен курчалган. Ошонун баары тең ден соолукка пайдалуу минералдык суулар. Аларды жер алдындагы дарыялар бириктирет экен. Каршы болбосоң, экөөбүз бир окуу жайда окуйлу. Россияга кел десең, мен барайын. Болбосо бул жакка кел. Балким экөөбүз ээрчишип Европага кетебиз. Билесиңби, кээде мен бул жашоого нааразы болом. Менин бир тууганым жок. Эн атам мага жакшы мамиле жасашат. Жашоомо ыңгайлуу баардык шартты түзүшкөн. Бирок мага жетиштүү көңүл бөлүшпөйт. Жашоомдо эмне болуп жатканына кайыл. Жүрөгүмдү туйлатып жаткан окуялар менен бөлүшкүм келет. Арийне, алар башка эле мейкиндикте жашагандай. Биз кээде гана кезиккендейбиз. Мен кээде өзүмдү өзүм жалгыз сезем. Ыйлагым келет. Качан сени эстегенде ошонун баарын унутам. Сен мага абдан керексиң. Менин кандай кыялым бар экенин билесиңби? Экөөбүз адамзаттын акылына келбей турган иштерди жасайбыз. Адам мүмкүнчүлүгү өтө зор. Биз адамдын ой жүгүртүүсүн өзгөртөбүз. Ошондо сенин ата-энең тиги дүйнөдө туруп сага ыраазы болуп кубанышат. Менин ата-энем да сүйүнүшөт. Айтор, менин кыялымдын баары сени менен бирге. Түшүнүп жатасыңбы? София буркурап ыйлап жиберди. Мени кечирип койчу. Албетте, экөөбүз чоң иштерди жасайбыз. Бирге жасайбыз. Эми мен алсыз болбойм. Аруке телефонун өчүргөндөн кийин гана канчалык кабатырланганын туйду. Курбусу өзүнүн өмүрүн өзү кыйгысы келгенин ага бир жолу айтып жиберген эле. Дарыларды көргөндө дароо ошол сөз эсине түштү. Колдору калтырап, жанатан бери кандай чыңалууда турганын эми гана сезди. Денеси майда калтырак басты. Бирок ал бүгүн чоң иш кылганын түшүнгөн да жок. Курбусуна айтылган сөздөр кайдан чыкканын өзү да билбей калды. Убагында байланышканымды карасаң, Кудайыма шүгүр. Сыртта кумайык кабатырлангандай жан алы калбай үрүп жатат.
аны коңшунун ити коштоп эми дуэт башталды. Булар эмне көрүп жатышты экен? Чоң энем айткан жин шайтанды көрдүбү? Балким булар да чарчагандыр. Жыл сайын Токионун зоопарктарындагы жаныбарлар келген кишилерден эс алышы үчүн 2 айга жабылат тура. Булар да ушул короодон чыкпай тажагандыр. Күндө биз деле көрө берип, бизди деле көргүсү жок чыгар. Дүйнөдөгү тирүү жандыктардын бактериялары болбосо, ошонун баарынын жашоосу бар. Адамдар болсо жер жүзүндө жалгыз жашагандай, өздөрү бул жашоонун кожоюну болгондой жүрүшөт, деп ойлоду Аруке. Кыз кайрадан терезеге барды. Караңгылыкты көзөп чыгып калган жылдыздарды карады. Байкап караса, жылдыздар да адамдарга окшош. Үстүртөн карасаң, баары тең ынтымактуудай, бир максатты көздөп, бир тилекти тилеп тургандай. А чынында ар бир жылдыз өзүнчө жалгыз. А балким алар да өзүмчүлдүр.